Интернет колдонуучуларынын бири Назгуля Үмөталиева Риха компаниясынын колбасасынын ичинен темир чыккандыгын видеого тартып жеке баракчасына жарыялаган. Анын айтымында жакшы көрүп жеген колбасасынын ичинен темир чыккан. Видео чыгары менен көпчүлүк Риха компаниясын катуу талкууга алды. Көпчүлүктүн айтымында бул ишкана мусулман дининде тыюу салынган, чочконун этинен жасайт дегендер да болду. Пикир калтыруучулардын бири: булардын сүттөрү да ачып кеткен, кайрылып эч кандай жууп ала алган жокмун деп билдирди. Ал эми видеонун автору: урматтуу Риха компаниясынын бул көрүнүшкө бир нерсе деп түшүндүрмө бере аласыңарбы? Силердин урааныңарда айтылгандай, сапат биринчи орунда. Жаңы жылда ушул урааныңарды колдонсоңор деп ойлойм. Таң калуума чек жок деп катуу сын калды. Пикир калтыруучуларды басымдуу бөлүгү аталган компаниянын өндүрүшү сапатсыз экендигин жазышууда. Булак барометр чекит KG. Дорогие мои, если честно, у меня сейчас такой шок. Решила покушать колбасы, называется. Я вообще любительница рихи, особенно любительской колбасы вареной. Но я вот никогда не верила, что в колбасу всякий мусор кладут. И в принципе очень опасно есть колбасу. Как вы думаете, что это у меня? Я просто в шоке. Разрезала колбасу и смотрите, что я там обнаружила. Уважаемые производители рихи, это что? Объясните, пожалуйста. Вы посмотрите, я просто в шоке. Это я не знаю.